Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, парламент бүгүнкү жыйында биринчи болуп караган маселе бул аба ырайын так аныктоо жагдайына байланышкан суроо менен ачылды. Бул маселени демилгелеп жаткан депутат Мирлан Бакировго кайрылып, мыйзамдын негизги маңызын сурап көрдүк. Максаты мыйзамдын ар кандай жеке же өзүнчө агентство ача калган тараптар аба ырайы боюнча маалыматтарды берүүдө этият болсун. Эгерде ушундай туура эмес маалыматтар берилген болсо, ал аба ырайынын булганышына же жер шартынын булганышына алып келген маалыматтар, бурмаланган маалыматтар берген болсо, анда жоопкерчилиги каралсын деген мыйзамды киргизип атабыз. Негизги ушул маселеде гидромет кызматы аба ырайын эле эмес, жана абанын булганышын дагы айтып турсун деп атпайсыздарбы? Мисалы, жайкысын радиациялык фонду айтышат, ал эми башка мезгилдерде кандай негиздерге көңүл буруш керек экен, ачык көрсөтүлдүбү? Ал өзүнчө дагы мыйзам менен каралган, определенный нормадан ашып кеткен болсо, ушул радиация, ошол эле булгануу жана башка, ал дагы сөзсүз жоопкерчиликти сезип карап туруш керек. Мына ошол түздүн ушул жагында биз негиздемеге жаздык, жоопкерчиликте дагы ал жазылган мындан мурун кабыл алган мыйзамда. Ошонун тегерегинде бүгүн талкуу болду. Бирок ушул системада кадрлардын жетишсиздиги дагы деле бар деп атышпайбы? Кантип чечсе болот экен? Албетте, бул тармакта иштеп аткан кадрлар жетишсиздиги бар. Себеби мүмкүн көп кызыкпаган биздин жаштар. Аны чечүү максаты ушул эмгек акы, ошол эле гидромет аркылуу кандайдыр окуу жайларга жайгаштырып, алардын контрагын төлөп берип, кайра ушул иштетүү максатында тартыш керек. Эмне үчүн баргысы келбейт? Себеби баягы көбүнчө аба ырайын аныктоо бул бийик тоолуу жерлер, станциялар жайгашкан. Ал жерге баруу ден соолук, шарт, көп мындай жоопкерчилик талап кылат. Ошондуктан мүмкүн баягы кызыгуу төмөн. Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн авторлорунун бири сиз негизги өзгөчөлүктөргө токтолсоңуз. Бул мындай да, мына аба ырайы боюнча, ошол эки техник инспекция боюнча биздин республиканын ичинде көптөгөн нарушениялар болуп атат да. Мына аба ырайынын үстүндөгү Бишкек шаарын карап көрсөң таза эмес болуп. Буга ким жооп берет конкретно? Ким муну штраф салып, ким токтотот? Ошого кадимкидей бир киши, бир мекеме ошого жооп бериш керек. Антурал бул бир жагынан экотек инспекция, бир жагынан экология, анан жана башка да 3-4 түрлүү нерселерди айтып атат. Ошол Кыргыз Республикасынын ичинде муну конкретно бир мекеме жооп бериш керек. Бирөө штраф салыш керек. Бирөө ошолорду жумуштан ала турган болсо алып, кое турган болсо коюш керек. Ошон үчүн азыркы мыйзамда ушундай жакшынакай жасалган, жанакы штрафын да көбөйтүп, конкреттүү түптө биздин өлкөнүн өнүгүшү үчүн, эл үчүн, элдин тазалыгы үчүн жасалган мыйзам. Бул мыйзам негизи биздин кыргыз журтчулугу үчүн керек. Дастан Далабаевич, мына администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө 8 айлык мөөнөт тууралуу сөз кылып калдыңыз. Бул эмне себептерге байланыштуу? Бизде бүгүнкү күндө көп мындай мыйзам долбоорлор каралып жатпайбы? Кодекске өзгөртүүлөр, жаза кодекске, административдик кодекске дагы эле сунуштар түшүп атат. Бирок мындай айтыш керек да, 2019-жылдан баштап башка жаңы кодекстер күчүнө кирет да. Ошондуктан биздин аракетибиз, убакыт азыр кетирип атканыбыз бул жокко чыгарылат да. Ошондуктан мен айтып атам да, азыр ошону токтотуп, жаңы кодекстерге, андан көрө жаңы кодекстерге ушундай сунуштарды бербейлүү деп атсам, жок, боло берет деп атышпайбы. Коллегалар колдогон жок да мени. Эми 8 айга болобу, 2 күнгө болобу мыйзам иштесин деп ушуну айтып атышпайбы. Мейли. Бирок күчүнө киргенден кийин бул маселе кошо камтылып калабы? Жаңы кодекстер күчүнө киргенден кийин булар мыйзам долбоорлор азыр каралып атканда алар күчүнө кирсе дагы алар жокко чыгарылат да. Жаңы кодексте андай нормалар жок. Заман өзгөргөнү дары каражаттарында дагы бир топ өзгөрүүлөр болуп жатат. Алардын эскирген бөлүгү колдонуудан чыкса, ал эми жаңы түрлөрү колдонууга киргизилүүдө. Бул багытта кеңири маалымат берүү үчүн биз саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевге кайрылабыз. Өткөн жылы ушу дары-дармектер жана медициналык каражаттардын жүрүшү боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган.
Ана ошондо 3-окууда 5-6 статьянын бириктирүү боюнча карап атканда жашоого маанилүү болгон дары каражаттарын жана медициналык буюмдардын деген сөз түшүп калган да. Ошондуктан биз техникалык жөнүндө эле ошол азыр жаңы мыйзамга ошол мурдагы эски мыйзамда дары каражаттары анан кийин медициналык буюмдар деп бир неме менен кирилген экен, статья менен ошолорду ажыратып техникалык эле вопрос суроодо. Бирок ушунчалык маанилүү, анткени Советтер Союзунан караган келгенден бери эле келген көп дары дармектер ошол тизменин ичинде жүрөт. Тилекке каршы көп ал дарылар бүгүн чыгарылбайт деле. Заводдор жок, эскилиги жеткен. Ошондуктан бул жашоого маанилүү деген дары каражаттары жана медициналык буюмдарды дагы бир жолу бүгүнкү замандын убакыттын талабына ылайык кылып төпкелиштерди келтирүү үчүн ошол техникалык бул өзгөртүүнү киргизип атабыз. Бул биз үчүн аябай керек. Бирок алардын тизмесин өкмөт карап, өкмөттүн алдында бекитип, ар дайым кайра жаңылап турууга мүмкүнчүлүк берет. Эми бүгүн каралып аткан мыйзам долбоору перечень жизненно важных лекарственных препаратов деп ошол каралат. Ошол маселени өкмөт бекитет, анан өкмөт ошол тизмени аныктайт деген маселе эле. Ошол эле кичинекей пункт ошол мыйзам долбоору бүгүн каралат да. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлигинин Буга моюнда чейин болгон, буга чейин каралып жүргөн. Бирок мына жаңы мыйзам кабыл алганда ошол момент түшүп калыптыр да. Ошону кайра шайкеш келтирүү маселеси каралып атат азыр. Ал көбү азыр айтып атпайбы, дары дармектер, ошол перечиндеги дары дармектер азыр кирбей калат дагы, муктаж болгондор ошого жетпей калат депчи. Андай эмес. Бул мыйзам күчүнө киргиче мурунку перечень менен иштеше берет здравоохранение. Эч кандай үзгүлтүк болбойт, перерыв болбойт. Кандай обеспечение болсо, ошентип эле обеспечение боло берет. Анан бул мыйзам долбоору ишке күчкө киргенден кийин жаңы тизме чыгарат, бекитет өкмөт. Анан жаңы тизме боюнча иш алып бара берет кайра эле. Максат Эсенович, сиз демилгелеп жаткан мыйзам долбоору экология темасына арналып атат. Негизги максаты эмнеде? Эми негизги максаты мындай да, азыр биз баягы туризмдин жаңы эмесине кирип атабыз да. Эртеңки күнү азыр жанагы башаламаган курулуштар болуп атат. Майда коттедждер салып атабыз. Эртеңки күнү чоң инвесторлор келип, көлдүн жээгине чоң бир 10 этаж, 11 этаж, 5 жылдыздуу эмелерди, мекемелерди курабыз десе, биз жер бере баштайбыз. Ошол убакта кандай берилет? Ошол көлдүн жээгине 100 метрге чейин берип койсок, андан ары естественно өзүнүн фильтри болгон жана чычырганактарыбыз, бактарактарыбыздын баары жоголсо, чөптөрүбүз жоголсо, бул экологияга абдан чоң зыян алып келет да. Муну Академия наукадан карап чыгышкан, баардыгы тастыкталган. Ошондуктан бүгүнкү күндө жок дегенде муну 300 метрге жылдыруу керек деп. Союздун убагында мына өзүңөр билесиздер, бул нерсени тактап Академия наукадагылар 1000 метрге чейин курулуш курулбасын деп беришкен, фаунаны бузулбасын деп. Анан ошол убакта 500 метрге калтырышкан да. Ошондой чоң курулуштарды 500 метрде мына биздин азыр Аврорабыз турат. Жанагы Киргизское море деген ошол пансионаттардын турушу ошол 500 метрден жээктен алыстатып курулган да. Негизинен бул мыйзамды сиз мурдагы чакырылышта эле көтөрүп жүрдүңүз. Бул артка кайтып анан кайра келип атабы? Жок, мурунку чакырылышта кабыл алынбай калган. Анткени мен анда ачык эле айткам. Ошол убактагы пансионаты бар депутаттарыбыз көп болчу деп. Анан кийин ошон үчүн бул сазыкка кайра мен алып чыккам. Биринчи окуудан өттү, экинчи окуудан азыр каралып атат. Эми депутаттардын добушуна жараша болот. Ушуну менен күнүн тартибинде программасы жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар.